Усундар байыркы көчмөн эл болуп, биздин заманга чейин 1000 жылдыкта Борбордук Азия аймагында жашаган. Алар тарыхта күчтүү, жоокер, эркин эл катары белгилүү. Усундар жөнүндө маалыматтар Борбордук Азия, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан аймактарында табылган археологиялык табылгалардан изилденген. Бул элдин жашоо тарихи тууралуу табылгалар көп нерсени айтып берет. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге Кара булак көрүстөндөгү усундардын көмүү салты боюнча айтып берем. Бул усундар негизинен көмүү салтынын 5 түрүн колдонушкан. Азыр мен турган жер бул Кара булактагы кадимки курган көмүү салтындагы табылган буюмдар. Бул археологдор 900 курганды табышып, анын 200-ün ачып карашканда кадимки эркектер менен аялдардын кургандары бири-биринен айырмаланып турган. Эркектер менен жаалар жана жаалардын үн чыгарган уштарын табышкан. Ал эми аялдар менен жибек кездемесинин 3 түрүн дал ушул жерде чалдырып турган жибек кездемесинин 3 түрүн табышкан. Ийиктерди табышкан жана эң кызык жери ошол мезгилге таандык 2-кылымдагы дал ошол Индия кыздарын сүрөттөрү чегерилген күзгүлөр менен тарактар табылган. Булар улуу жибек жолундагы содагерлер дал ушул кургандар аркылуу же болбосо Баткен областындагы Кара булак көрүстөнү аркылуу өткөндүгү тууралуу маалымат берет. Алар ар бирине эркек жана аялдын мүрзөсүнө таандык, ар бир мүрзөдө өздөрү менен кошо продуктуларын, азыркыча айтканда оокаттарын кошо көмүшкөн. Сөзсүз түрдө 5 казан аяк табылган. Булардын ар биринде сүт, айран, буудай жана сулуу кошо көмүлгөн себебинен наркы дүйнөгө барганда дал ушулар менен тамактанып турсун деген ишеним болгон. Усундар негизинен көчмөн мал чарбачылыгы менен алектенген. Ат минүү жана жылкы багуу абдан өнүккөн. Кой, эчки, төө багышкан, көчүп конуп жашаган. Алар табият менен тыгыз байланышта жашап, согушка дайым даяр болушкан. Аталган элде мергенчилик абдан өнүгүп, аял эркек бирдей жаатуу, аңчылык кылуу, коргонуу тажрыйбасына ээ болушкан. Ошондой эле жерге көмүү салты да калыптанган. Бул жерден сиздер бизден ошол дагы эле усундардын көмүү салтынын дагы бир түрү жерге кою жөрөлгөсүндө адамдын канчага чыккандыгы тууралуу маалымат берген ыйык таштар деген таштарды көрүп турасыздар. Булар адам баласы канчага чыгып көзү өткөн болсо, ошончо таш тизип чыгышкан. Демек, усундар математиканы мыкты билгендиги тууралуу маалымат кетет. Кээ бир мүзөлөрдө 24 таш, демек 24кө чыккан адам экен. Кээ биринде 70 таш болсо, демек 70ке чыккан адамдын сөмү көмүлгөндүгү тууралуу маалымат берген ыйык таштар мүрзөсү деп аталат. Ал эми бул жакта кенатав деген мүрзөнүн да бир түрү. Бул биздин күнгө чейин жеткен мүрзөлөрдүн түрү. Кенатав экиге бөлүнгөн. Адамдын сөөгү жок мүрзө деп коебуз. Эркектерге кадимки курчакчасы бар мүрзө, аялдарга курчакчасы жок мүрзө деп. Бул жерде кенатавда көбүн эсе сөөк коюлбайт. Өлгөн жеринде гана бул эстелик тургузуп коюу бул кенатавдын түрү деп эсептелет. Көбүнчө өлгөн адамдын өлдү деген далил келгенден кийин анын жашаган үйүнүн оң капталына колдонгон буюмдарын тегерете коюп көмүү салттарын жүргүзүшкөн. Бул кенатав мүрзөсү деп аталган. Жана казганак деген мүрзөнүн түрү биз азыр колдонуп келе жаткан мүрзөлөрдүн түрлөрүнүн бири болуп саналат. Булардын ар бирине дагы өздөрү колдонгон буюмдарын сөзсүз түрдө кошо көмгөн. Дал ушул мүрзөнүн көмүү салтынан биз социалдык катмарга бөлүнгөндүгү тууралуу дагы маалымат алабыз. Бай, кедей жана кембагал деп байларда көбүн эсе чөп идиштери 50ге жакын жана ар түрдүү алтын зер буюмдар кошо көмүлсө, орто байлардан бул 10га жакын чөп идиштер, кембагалдардан бир эле чөп идиш табылгандыгы тууралуу маалымат кетет. Бул доордо элдер күндү жана табият күчтөрүн ыйык деп эсептешкен. Жаныбар стили, искусствосу кеңири тараган. Алтын буюмдар, кооз зергерчилик өнүккөн. Мунун мисалы катары атактуу алтын адам табылган. Алтын адам бул сак усун доорундагы жаш жоокердин же ханзаданын сөөгү. Ал толугу менен алтын жасалгалар менен кооздолгон кийимде көмүлгөн. Башында бийик алтын таажы, кийими миңдеген алтын бөлүктөр менен кооздолгон. Жанында курал-жарактар табылган. Кийиминде жаныбарлар стилиндеги сүрөттөр бар болгон.